Жантай агайынын 3-4 күндүк иши бар экен. Анысын бүткөргүчө Адилет тайекесинин балдары менен шаар кыдырышты, киного, китеп дүкөндөрүнө барышты, театрга киришти. Кечки Бишкек шаарынын көрүнүшү, айрыкча түркүн жарыктар менен нуурданган Ала тоо аянтынын түнкү кооздугу таң калтырды. Чоң дүкөндөрдөн керектүү нерселерин алышты. Баарынан да Совет тайекесинин кызы телефонунан «Мигранттын балдары» аттуу фильмди таап, андагы Жусуптун ырын кагазга жазып берди. Анан 3-күн дегенде жолго чыга турган болушту. «Ай, Адилет», — деди тайекеси жиенине. «Эртең менен чай ичип отурганда сен быйыл 3-класста окусаң дагы азамат жигит болуп келатыпсың. Мына момундай чоң мелдешке тээ алыскы тоонун арасындагы кичинекей мектептен келип катышып, дүйнөлүк чемпионатка ат салышат деген сен үчүн чоң ийгилик. Эми кокус айылда жүрүп, дүйнөлүк чоң турларга катыша албай да калышың мүмкүн. Анткени айылдын түйшүгү көп». Сөзгө Жантай агай аралашты. «Соке, аның чын. Өзүң дагы ошол алакандай айылдан чыгып келип академик даражасына чейин жеттиң го, чынбы?» «Чын. Эми айтчы, Бишкектин кайсы кичи районунда туулуп өсүптүр деген бир акын, композитор же илимпозуңар бар. Берекенин баары айылда. Ошол эле кичинекей айылдын мектебинен чыгып, дүйнөлүк мелдешке аттанам деп талпынып учуп келбедиби? Мына булчу кандай бала». Сөзүңүздө калет жок, Жантай эке. Кеп эле мелдеш эмес, баланын интеллектуалдык дүйнөсү. Мындан ары да байытыш керек. Баланы өстүрүш керек. Айылдан келип, дүйнөлүк билимди да алсын. Азыр заман баягыдай эмес. Азыр заманынан калбай талпынган адамга гана алдыга озот. Ушунча жетишип, эми айыл түйшүгүнө аралашып калып калбасын деп жатам да. Жантай ырас айтасың дегенсип башын ийкеди. Бирок апасынын азыркы турмушун эстеп улутунуп алды. Анын ою боюнча Асыл буюнун Кылычка турмушка чыкканы жаңылыштык болду. Кылыч Асылдын теңи эмес. Баласына мээрим төгүп, атадай мамиле кылбайт. Эми деле ал тууралуу Совет агасынан эч нерсе айта албайт. Анткени төө кыядан өтүп кетти. Кечээ жакындар оюнга узатып атканда кыраа адам эмеспи? Асыл буюнун боюнда бар экенин байкап калган. Анын оюндагысын сезгенсип Совет сөзүн карындашы тууралуу улантты. Апаң да кыйналып жүрөт, билем. Апаңа барып кеңешип, менин сөздөрүмдү айт, деди Адилетке. Мени айтты де, Бишкекке көчүп келгиле. Чоң гимназияга кирип билим аласың. Дүйнөлүк тилдерди үйрөнөсүң. Мектепти бүтүп кааласаң, Япониядан кааласаң, Германиядан билим аласың. Анан да күзгү эл аралык мелдешке жакшылап даярданышың керек. Сенден көп нерсени үмүттөнүп калдым. Угатасыңбы? Адилет дагы ушул сөздөрдү угуп жатып апасын эстеди. Апасынын баягы түндөгү ыйы кулагына угулуп жаткансыды. Түштөн кийин тайекесинин кызы Айбикенин суроосу боюнча шаар кыдыра турган болушту. Тайекеси да туура көрүп, көңүл ачып, жер көрүп кетсин деп ойлоду. Өзү машинасын айдап, чоң көчө менен тоо тарапка жөнөштү. Бир убакта Айбике Адилетке кайрылып: «Көрдүңбү? Мына бул менин окуган гимназиям», деп оң тараптагы 3 кабаттуу чоң аппак имаратты көргөздү. Бул сөз Адилеттин көкүрөгүндө түнөп келаткан оюн козгоп койгондой болду. «Тайке», деп жиберди. Адилет шашып: «Айбикенин окуган гимназиясына кирип, ичин көрүп чыксак болобу?» «Эмне үчүн болбосун? Болот.
Машина акырын келип токтоп, үчөө мектепти көздөй басышты эле. Түштөн кийин сабактарынан тараган балдар, кыздар алардын алдынан чыгышты. Адилет шаардык окуучуларды карап, бир эсе сүрдөгөнсүп, бир эсе тартына, анын үстүнө улуу кичүүгө карабай жөөлөшө чыгып келаткандарга жол бошото берди. Ал үчүн Айбике уялгансып сезди өзүн. Балким булардын кичинекей мектебинде балдар мынчалык жөөлөшпөс деп ойлоп калды. Андан ары ичкери киришкенде толгон таранчылардан бетер балдардын ызы-чуусуна толгон чоң далес тосуп алды. Айылынын чакан мектебиндеги топтошкон балдарга караганда 10 эсе көп балдарды көрүп, оозу ачылды. Адилеттин Айбике аларды түзө эле экинчи кабатка өзүнүн окуган классына алып барып жөнөдү. Барышса, класс жетекчиси чыгып келаткан экен. Алдынан тосо Канышай Абдиевна деп эжейине атасын көргөзүп, анан текилдей сүйлөп Адилетти тааныштыра кетти. Бул менин бир тууганым, аты Адилет, айылдан келди. Мен классымды көргөзүп чыксам болобу? Канышай Абдиевна узак жылдар бою мугалим болуп иштеген ак чач, сулуу аял экен. Совет менен кол алышып учурашып, элге аты белгилүү салаваттуу бул профессорду коштоп ичкери кирүүсүн өтүндү. Айылдан келген конок бала тура, деди ал Адилетке башынан аягына чейин көңүл кое карап. Сымбаттуу, жакшы жигит экен го. Ооба, бул жигит же Токтогул районунун айылдык бир кичинекей мектебинде окуйт. Быйыл 3-класста. Айбике менен тең. Ошондой айылдан келип, шахмат боюнча республикалык конкурска катышып, балдар арасындагы дүйнөлүк мелдешке жолдомо алып, эдиреңдеп турган чагы, деп мактап Совет тегекес чачынын сылады. Канышай Абдиевна айылдык кичинекей баланын мындай ийгилиги менен куттуктап, ийгилик каалады да, кел биздин гимназияга. Сендей мыкты балдар бизге да керек, деп биздин гимназия деген сүрөт альбомун белек кылды. Адилет аябай сүйүнүп, жаркыраган кооз класстын ичине андагы сүрөттөргө кыдырата карап, ушундай татынакай класста окуган Айбикеге суктанды. Кандай бактылуу балдар ушундай мектепте окушат, деп да ойлоп жиберди. Анан Айбике анын өзүнүн отурган партасына чакырды. Келсең, экөөбүз ушул партага отурабыз, деди анан жылмая. Кечинде үйгө келгенде сатып алган китептерин барактап, көпкө уйкусу качып жатты. Ага айрыкча «Баланын канаты» деген 3 тилдеги китеп жакты. Ал кыргыз, орус жана англис тилдеринен экен. Кыргызчасын окуп, анан орусчасы менен англисчесин салыштырып үйрөнөм деп сүйүндү. Төшөккө жатып алып, бат эле окуп таштады. Окуган соң Адилет китептин ажайып бир керемет дүйнөсүнө кирип кеткенсиди. Анткени анын окуясы мындай экен. Жусуп деген бала асманда учуп жүргөн кайчыканат чабылекейлерди көрүп, кызыгып карап турат экен. Анан атасына келип мынтип кайралат. Ата, мага дагы канат сатып берчи, мен дагы учкум келип жатат. Анын сөзүн колдоп, макул балам, эртең сатып келип берейин, дейт атасы. Жусуп атасын эртең канат сатып келип берем дегенинен аябай сүйүнөт. Тиги асманда учуп жүргөн кайчыканат чабылекейлер менен жарышып, керек болсо алардан да бийик учкусу келет. Ошондочу атасы Жусупка эмне сатып келип берди дейсиңерби? Баарынан кызыгы Жусупка алипбе китебин сатып келип берет экен. Балдардын канаты ушундай болобу, дегенсип Жусуп атасына ойлуу карап калат. Балам, силердей кичинекей балдардын канаты алипбе китеби болот, дейт атасы уулуна китепти берип жатып. Ушул китепти жакшы окусаң, чабылекейлерден да, керек болсо самолеттордон да бийик учасың. Түшүндүңбү? Атасынын сөзүн угуп Жусуп башын ийкеп
мектептин бооруна кыса кармайт экен да, асманда дагы эле учуп жүргөн кайчык канат чабалекейлерге ойлуу карап турат экен. Кичинекей ушул аңгеме Адилетти да канат бүткөргөндөй көкөлөтүп жибергендей болду. Ансыз да чоң жеңиш канат бүткөрүп турган балага бул кичинекей аңгеме ого бетер колу бутунан сүйөп койгондой болду. Мен дагы ошондой алифбе китебин окугам. Андан тамгаларды таанып, сабактардын баарын жакшы окуй баштагам. Демек, мен дагы билимдүү болсом, чабылекейлерден да бийик учуп, самолет менен бүтүндөй дүйнөнү кыдырам. Ушундай ойлор менен алпурушуп, ушундай кыялдарга бөлүнүп жатып, Магдара буктап баратты.